Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Нарын жаңылыктары маалымат программасынын дүйшөмбүлүк чыгарылышы алдыдагы мүнөттөрдө. Облус мектептери жаңы эмеректер менен толукталат. Сугат сууну жакшыртууга көрүлгөн аракеттер көңүлгө толоорлук. Жаңы техникалар келип атат, насостор ремонт болуп атат, убагы менен каралып атат. Соңкөл көлүнө 5 миллион чабак кое берилди. Бүгүн 31 мартта Худжанд шаарында эл аралык Нооруз майрамына арналган салтанаттуу иш-чаралардын алдында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Мамлекет башчылары регионалдык кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулап, ынак коңшулук мамилелерди чыңдоонун, инфратүзүмдүк жана экономикалык долбоорлорду биргелешип ишке ашыруунун, ошондой эле региондун туристтик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Өз сөзүндө президент Садыр Жапаров Тажикстандын президентине жылуу кабыл алгандыгы жана элдердин биримдиги менен достугун символдоштурган иш-чараны жогорку деңгээлде уюштургандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал бүгүнкү майрам сыяктуу демилгелер жакшы салтка айланып, боордоштук жана өз ара түшүнүшү маанайында жыл сайын өлкөлөрүбүздүн ар кайсы бурчтарында өткөрүлүп тураарына ишенимин билдирди. Кыргызстан келечекке чоң оптимизм менен карайт жана Борбор Азиядагы боордош мамлекеттер менен көп пландуу кызматташтыкты өнүктүрүүнү көздөйт деп белгиледи Садыр Жапаров. Ошондой эле өлкөлөр бүтүндөй региондун туруктуу өсүшүн жана гүлдөп өнүгүшүн камсыз кылууга багытталган ири инфратүзүмдүк жана экономикалык долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырып жаткандыгын айтты. Садыр Жапаров Ош, Худжанд, Анжиян шаарлары тарыхый борборлор гана эмес, көп кылымдык цивилизациянын эң бай салттарынын жана маданияттын символдору экенин эске салды. Акыркы 5 жыл ичинде өлкөбүздүн сугат жана ирригация тармагынын материалдык техникалык базасынын кыйла эле жакшыргандыгын эч ким танбас. Ушундай жагымдуулук байкалган Нарын облусунда былтыр жалпы суммасы 93 миллион 683 миң сомдук кубаттуу 9 техника алынган. Натыйжада жергиликтүү ирригаторлордун түйшүктөрү алдаганча жеңилдеп, эми айрым жумуштарды бир кездегидей кол күчү менен бүткөрүү дээрлик жок эсе. Теманын уландысын кийинки сюжетте. Актала райондук суу чарба башкармалыгынын механикалык паркын жакында эле толуктаган жаңы 2 техниканын бирин башкаруу Алтынбек Кызалаковго жүктөлгөн. Көп жылдык тажрыйбасы бар анын айтымында ушу кезге дейре эскилерин жамап жазгап, эптеп абалдан чыгуунун аракети жасалчу. Бирок алар баары бир кайра бузула бергендиктен эмгек ыргагы кыйла эле аксаган. Азыр анын бири жок. Тескерисинче, өрөөндөгү башка иштерге да кол кабыш кылганга мүмкүнчүлүктөр бар. Компактный жакшы экен, берки караганда. İçinde koндер бар, печкасы жылый. Берки караганда күчтүүрөөк дагы, жүзүндө келген жакшы буюрса бар. Жакшы болуп атат, өкмөт жакшы карап атат. Алыскы Актала районунда суу баскан 15.643 гектар аянтты ынымдуулук менен камсыздоо жалпы узундугу 639 чакырымга барабар каналдар аркылуу жүзөгө ашырылат. Андыктан жаз алдында аларды толугу менен тазалап бүтүү негизги милдеттерден. Чындыгында буга чейин тиешелүү техникалардын жетишсиздигинен баарысы тең эле ойдогудай боло берчү эмес. Бактыга жараша, бул жолу жаңы экскаватор колдонулгандыктан иш шыдыр. Антсе да ушуну менен эле телегей тегиз болуп кетти дешке али эрте. Тагы ушу менен бирге эле бизге деген бетон смеситель аябай керек болуп атат. Ушул оор техникаларды ташыганга биздин канал участкаларыбыз чачкын жайгашкандыктан жеткиргенге трал техникасы керек болуп атат. Манипулятор аябай ушул биздин жумуштарга аябай жумушубузду жеңилдеткенге аябай зарыл техникалардын бири. Бульдозерлерибиз дагы ушул Союз учурунан берки эски техникалар ушу бульдозер жаңырып калса жакшы болот эле да. Эгер быйыл Чоң Бактыгул каналынын 9000 чарчы метр аянтына жаңылык катары бетон жасалмасынын төшөлөрүн көңүлгө түйсөк, жогоруда саналган техникалар чындап эле өтө зарылдай. Буга кошумча кышкысын жаан-чачындын сейректигинен суунун көлөмү аз. Ал эми мындай көрүнүштө дыйкандардын муктаждыктарын канааттандыруу абдан эле оор болору талашсыз. Тилеген ушу жамгыр болуп, анан буюрсам ооз мекемеси дыйканчылыкка ошо аябай аракет кылып атышат, колунан келишинче аракет кылып атышат. Буюрса жаңы техникалар келип атат, насостор ремонт болуп атат, бүт убагы менен каралып атат.
Тилекке каршы тамчы сууну да текке кетирбөөнүн камын көрүшкөн теңир тоолук ирригаторлордун айлык маяналары да копулга толбойт. Мунун кесепетинен облустагы суу чарба башкармалыктарына жумушчу күчтөр жетишпейт. Ал эми жогорку окуу жайларды аякташкан адистердин көпчүлүгү негизинен өз алдынча ишкерликтер менен алек. Демек, сугат жана ирригация тармагында материалдык кызыктырууларды жогорулатууга убакыт жеткендей. Нургүл Курманалиева, Айдын Төлөбеков, Актала району, Нарын жаңылыктары. Облус башчысынын иш аракети менен Нарын облусуна Кытай Республикасынан мектеп окуучулары үчүн 1000 штук парта жардам катары келди. Бүгүн 2 жүк ташуучу ири унаа толтура мектеп парталары келип түшүрүлдү. Бул Демилге облус башчысы Алтынбек Эргешевдин Кытай Республикасына барган иш сапарынын алкагында чечилип, билим берүү тармагы үчүн жагымдуу жаңылыктар болду. Азырынча мектеп жабдуулары кайсыл мектептерге берилери белгисиз, бирок облус аймагындагы мектеп парталарына муктаж болгон мектептерге берилет. Соңкөлгө акыркы 5 жылда 20 миллион чабак салынса, быйыл 5 миллион чабак кое берилди. Соңкөл мамлекеттик балык чарбасындагылар буга чейин икраны Ысык көл облусунан сатып келишсе, эми алар өздөрүнүн инкубациялык цехинде өстүрүшөдү. Мамлекеттик каржылык колдоосу менен ачылган чабак өстүрүүчү жайда жылына 20 миллион балык уругун багып өстүрүүгө жөндөмдү. Жол азабын тартып сапар алып бараткандар табият сакчылары. Алар бара турчу дарек деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктиктеги айтылуу Соң көл көлү. Жаз келгени менен бул өрөөндө кыштын суугу кетелек. Жол бою кар күркүлөрүн тазалап отуруп эле убакыттын бир тобу кетет. Бирок мындай түйшүккө карабастан Соң көл мамлекеттик балык чарбасынын адистери көлгө чабактарды өз мөөнөтүндө кое берүүнү көздөп бара жатышат. Ноябрь айында келип ушул икраны сыгабыз. Ак учукта цехибиз бар, инкубационный цех. Ошо жака алып барып өстүрүп, анан ушу март-апрель айларында алып келип салганга туура келет. Жол ачылганча күтсөк, малектор өлүп калышы мүмкүн. Жол татаал, көчкүлөр түшүп калат. Калыңдыгы 1 метрден ашыгыраак музду чагып, анын алдындагы сууга жетиш да оңой эмес. Буга берели дегенде 1 сааттай убакыт талап кылынат. Ушундан кийин гана баарысы даяр болуп, 5 миллион сига балыгынын чабагы салынды. Буга чейин икралар Ысык көл облусунда өстүрүлүп, анан Нарынга алынып келчү. Эми Соң көл балык чарбасынын өзүнүн инкубациялык цехи бар. Жабдуулары мамлекеттик жана жеке менчик өндүрүштүк долбоору аркылуу алынды. Жылына 20 миллион даана балык уругун багып өстүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Мунун натыйжасында Теңир Тоо аймагындагы башка көлдөрдү жана көлмөлөрдү да сига жана пилет балыктары менен байытууга мыкты шарттар түзүлдү. Соң көл көлүн Көлкөк көлү, мына Жумгалда Ак көл көлү бар. Нарын областында көлмөлөрдүн баарын балыктандыралы деп келечекте үмүтүбүз бар, планыбыз бар. Эми келечекте мына аймактык борбор курабыз деп турабыз. Азыр документтерибиз трансформация болуп, документтерибиз бүтсө, закондошсо, анан курулуш иштерин баштайбыз. Жаратылышы ажайып кооз келген Соң көлдө жаныбарлардын 20дан ашык, канаттуулардын 140ка жакын жана балыктын эле дээрлик 7 түрү бар. Жаратылыш тартуулаган мындай байлыкты көздүн карегиндей сактоо, көбөйтүү Каратал Жапырык мамлекеттик жаратылыш коругундагылардын карамагында. Соң көл участкасында биздин 8600 гектар жер бар. 5400 гектары суу баскан аянт акваториясы эсептелинет. 3400 гектар болсо суулуу саздак жер деп эсептелинет. Соң көлдүн абалы эми туруктуу деп айтсак болот. Суу кичине климат өзгөргөндүгүнө байланыштуу ошо суу кичине азайып кеткен сыяктуу болуп көрүнөт бизге. Соң көлгө ар тараптан 20дан ашуун агын суулар куюлуп, андан жалгыз Кажырты дарыясы агып чыгат. Дорз Аблаев, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары. Жалпы керектөөчүлөрдүн укугу атайын мыйзам менен корголгон. Тагыраагы керектөөчү катары кандайдыр бир товар сатып алып, бирок алган буюмуңуз жакпай же кемчилиги болсо, анын саткан сатуучу башкага алмаштырып же акчасын толук кайтарып бергенге милдеттүү. Бул боюнча бүгүн жалпы керектөөчүлөрдүн укугун коргоо күнүнө карата уюштурулган тегерек столдо айтылды. Анда маалымдалгандай, керектөөчү алган товарын алмаштыруу үчүн 14 күндүн ичинде сатуучуга же тийиштүү органдарга кайрылуусу абзел. Керектөөчүлөрдүн укуктары бузулган учурлар бул жанагы дүкөндөрдө жана баалар илинип турбай, ошолор көбүнчө кээ бир жарандарыбыз карабай кетет. Дүкөндөрдө бааларда кандай илинип турса, кассада ошондой гана чыгарылыш керек. Анан кээ бир жарандарыбыз карайт,
кассада мисалга ала турган болсок 100 сом деп турса, кассадан 101 сом болсо да бул мыйзам бузуу. Муну ар бир жаран көрүш керек, караш керек. Карап бул мыйзам бузулуп жатат деп тиги дүкөндүн жетекчилигине айтыш керек. Эгерде дүкөндүн жетекчилиги кандайдыр бир чара колдонбосо, ошол кызматкерине жарандын керектөөчүнүн арызын четке кага турган болсо, анда керектөөчү бизге кайрылса болот, монополия каршы жөнгө салуу кызматына кайрылса болот. Кара-Кыргыз автономиялуу облусун түзүп, мамлекеттүүлүктү түптөгөн инсандардын катарында белгилүү коомдук ишмер Абдыкерим Сыдыков дагы болгон. Ал Жусуп Абдрахманов менен биргеликте Москвага кыргыз эли өзүнчө улут экенин далилдеп жазган катынын негизинде 1924 жылы тоолуу Кара-Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөн. Абдыкерим Сыдыков ким болгон? Ал тууралуу тартылган даректүү тасмада кенен сөз болот. Кененирээк кабарчыбыз Максат Абдрахуновдун сюжетинен таанышалы. Кыргыз интеллигенциясынын алгачкы тобу өз ишмердүүлүгүн улантышты. Жана булардын башында Абдыкерим Сыдыков турду. Окумуштуу коомдук саясий ишмер Абдыкерим Сыдыков тууралуу мына ушул тарыхый даректүү тасманын тартылып калышына тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатованын да салымы бар. Анткени тасманын режиссеру Тилек Мураталиев андан кеңеш сураганда тарыхчы катары колдоп үн кошкон. Тасмадагы архивдик маалыматтарды топтоп келүүгө жеке ишкер каржылык колдоо көрсөтүп, Кыргыз фильми тарабынан тартылган. Тилек Мураталиев деген режиссер бар. Ушул агайыбыз бул идеяны алып чыгып, анан келип ушундай даректүү тасма тарталы, Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн, мамлекеттүүлүктүн башатында турган Абдыкерим Сыдыков жөнүндө тартсак кандай болот деп кайрылды. Мен албетте тарыхчы катары колдодум. Анан ошол Алматыга, Ташкентке, Москвадагы архивдерге барып, ошол жанагы даректүү тасмадагы көп мындай кадрларды алып келди, сүрөттөрдү алып келди. Тасманын узактыгы 40 мүнөттү түзүп, тарыхый инсандын басып өткөн жолу, тагдыры, мамлекеттүүлүктү топтоого кошкон салымы архивдик маалыматтар менен кенен чагылдырылган. Кыргыз СССРнин түптөлүш жөнүндөгү ошо Сталиндин түздөн түз сүйлөгөндөгү жөнүндө кадрларды алып келди. Бул менимче ушул бүгүнкү күнгө чейин бул жөнүндө мындай көрсөтүлгөн эмес, айтылган эмес ушул кадрларча ушул фильмде алгачкы ирет көрсөтүлүп жатат. Көргөзмөлүү иш-чарага тарых илми боюнча окумуштуулар катышып, алар студенттерге, окуучуларга тасманын маанилүүлүгү, Абдыкерим Сыдыковдун азыркы эгемендүү мамлекетибиздин жаралышына кошкон салымы тууралуу ойлору менен бөлүшүштү. Ошол Тыныстанов, Абдрахманов, Арабаевдардын, Баял Исакеевдардын арасында ошол жана биздин мамлекетибизди түптөгөн арасындагы бири болчу. Адамдар менен, ушундай инсандар менен биз сыймыктанышыбыз керек, окушубуз керек, алардын эмгектерин чыгарышыбыз керек. Алар жөнүндө мындан да чоң документалдык, художественный тасмаларды жаратышыбыз керек. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата облустук музейде өткөн жылдын жай айынан бери көргөзмө уюштурулуп келет. Бул даректүү тасмадагы анын уландысы катары кызыккан көрүүчүлөр үчүн коюлуп берилип, керектүү маалыматтарды жаш муундарга жеткирүү багытында ишин улантат. Ошо биздин музейдин фондундагы болгон ошондой эле архивдик материалдардан алынган материалдар менен жасалып чыкты. Даректүү көргөзмө болуп эсептелет. Ошондой эле бүгүнкү күнү ушул көргөзмөгө тушташ биз ушул Абдыкерим Сыдыков, ушул Кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрүнүн бири болгон Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башатында деген фильмди көргөзүп жатабыз. Бул фильмди Тилек Мураталиев режиссер тарткан. Ошондой эле бүгүнкү алынган маалымат келечекте мунга аябай чоң таасир берет деп ойлойм. Ата бабаларыбызды билип, өзүн келечекте ошондой адам болом деп жакшы мүнөт коюп туруш керек өзүнө. Абдыкерим Сыдыков кыргыз эли өз алдынчалыгын жоготуп, башка элдин курамына кирип калгандыгын маселе кылып көтөрүп жатып, тоолуу Кыргыз облусун түзгөн инсандардын бири. Ал баштаган Иманалы Айдарбеков, Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков өңдү бир канчалаган инсандарыбыздын аракети менен Кара-Кыргыз автономиялуу облусу түзүлбөгөндө бүгүнкү эгемендүү мамлекетибиз да болмок эмес. Максат Абдрахунов, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен кайрадан эртеңки эфирден амандашканча бар болуңуздар.